Студияда мен Талғат Тоқтомушев, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акумбеков Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Цзянпин менен жолукту. Жолугушууда Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын учурдагы абалы талкууланып, өзгөчө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушууларынын жана жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапардын натыйжасында жетишилген макулдашуулардын терең маанилүүлүгү белгиленди. Анда Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамлекеттик чек араларда жайгашкан Торугар жана Эркечтам көзөмөл өткөрүү бекеттери аркылуу соода сатык жогору деңгээлде болгону айтылды. Жолугушуунун жүрүшүндө айыл чарба тармагындагы Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытайдын өкмөтү ортосунда, ошондой эле эки тараптын компаниялары ортосунда буга чейин кол коюлуп жетишилген бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери сүйлөшүлдү. Министрлер кабинети айыл чарба жаныбарларын, ири-мүйүздүү малды, жылкыларды, койлорду жана эчкелерди Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алды. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Чечимдин негизги максаты өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана азык-түлүк товарларына базар бааларын турукташтыруу. Ага ылайык төмөнкүлөрдү кошпогондо ЭАЭП ТИ ТН 0102 коду менен классификациялоочу ири-мүйүздүү малды, ЭАЭП ТИ ТН 0101 коду менен классификациялоонуучу жылкыларды, ЭАЭП ТИ ТН 0104 коду менен классификациялануучу койлорду жана эчкилерди Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салынды. Министрлер кабинетинин токтомун ишке ашырууга байланыштуу бир катар мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырмалар берилди. Ысык-көл дубанында саламаттыкты сактоо тармагын жакшыртуу максатында жаңы облустук оорукана курулуп жатат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп, имараттын негизги бөлүктөрү тургузулууда. Жаңы медициналык мекеменин курулушу бүткөндөн кийин аймактагы тургундардын сапаттуу медициналык жардам алуусуна чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына биз азыр Ысык-көл облустук бириккен ооруканасынын курулушу жүрүп жаткан жаңы имаратта турабыз. Дал ушул имараттын пайда болуу 2024-жылы түптөлгөн, бирок каражат маселесинен улам ортодо курулуш токтоп калган. 2025-жылы курулуш жанданып бүгүнкү күндө кызуу жүрүп жаткан маалы 350 орун